Официальный баасы 3400 рубль болуп атат. Плюс 600 рубль биздин услуга менен 4000 рубльга туугандар любой автомобильге жасап беребиз. Телефон оставьте. Идем вместе, пойдем сейчас. Я не поеду Почему никуда. не пойдем, ба? Почему? Пойдем, послушай меня сейчас. Я не поеду. Послушай меня сейчас, ба. Ниже, чтобы зайти в эту систему банкомата, телефон положить нужно. Какой телефон? Карточку там предложишь, не телефон Ну, же. карточки же у меня с собой нету. Когда карточки нету, телефон можно проложить. Давай в полицию пойдем, что-то там машина пахнет. Не надо Понял, никуда. что ли, а? Ты понял, что ли, а? Чё? Понял, что ли? А? Чего? Какой в полицию пойдем, а? Открывай двери. Не буду открывать. Открывай нахуй. Я. А? Ты гонишь, что ли, нахуй, а? Чего ты творишь, блядь? Слушай меня. Открой дверь. Бля! Видишь? Давай, вызывай, брат! Что ты хочешь, барак? Пистолетом угрожает. Ты гонишь, что ли? Угрожает! Подожди меня, я тебя оплатить хочу. Не! Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, коллегалар, амансыздарбы? Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Компас Pro командасы. Бүгүн мен сиздерге Москвада акыркы учурларда болуп жаткан, мындай айтсак, кидайтеп кетип жаткан адамдар тууралуу бир аз сөз кылалы деп чечтим. Анткени туугандар, акыркы 3-4 күндөн бери мен Петровка 38-да көрөм, ошол жакта видеолор чыгып жатат, ар кайсы каналдардан да чыгып жатат. Мен ушул тууралуу сиздерге оюм мындай да. Бизде Кыргызстандан мына жаш балдар 3 жыл стаж толор менен эле Москвага келип, арендага машина алып, анан кийин ишке чыгат. Ишке чыкканда эле бизде эгерде наличный заказ болгон болсо эле, болду кете берет да биздин бир туугандарчы. Жок, туугандар, андай кылбаңыздар. Анткени жеткенден кийин, жеткенче тигил кидайт эте турган адам уже сиздерди билип, сиздер менен сүйлөшүп, ал келатканда эле баягы өздөрүнүн тилинде сүйлөшүп, экөө болсо баягы дукту набирать этип алып турган айырга келгенден кийин азыр мен котором анан аркы беркиде отуруп эле чыгып кетет да. Ошондуктан эгерде наличка заказ болгон болсо, лучше заказды баштаардын алдында эле туугандар акчаны алган туура болот. Же болбосо чыгып кеткенге удобный да. Бүгүн эле мына көрүп атабыз, баарыбыз пистолет такап, муунтуп, анан кийин машина ордунан жылып кетип, мурдуга келип уруп, мурду канап, машина ордунан жылып барып, алдыдагы башка нерселерге сүзүлүп, ДТП болуп калып атат да. Ошондуктан туугандар, наличка заказды албай эле койгон жакшы болот. Ошондуктан туугандар, наличка заказ болгон болсо, сразу оплатаны вперед алыңыздар. Анан туугандар, экинчи маселе, көбүнчө азыр уже алар дагы акылдуу болуп баштады. Биринчи карта менен заказ кылат. Анан жолдо кетип атканда наличкага өткөрөт да. Анан наличкага өткөргөндөн кийин, баргандан кийин айла жок, наличка жанагынтип чыгып кетип калат. Анан бул жакта силер оплату сделали деген бойдон Яндекске жазбай калып экенсиңер да, көптөрчү билбейт экен көптөр. Ошондуктан эгер ошондой ситуация болгон болсо, коркпой эле конфликтный ситуация кылып туруп, пассажирга Яндекске жазыш керек да. Чтоб Яндекс хотя бы анын картасын акчаны снимать эткен болсун, же болбосо у вас есть долг деп чыгып калат да ужечи пассажирга. Ошол ситуацияда бир карап коюшуңуздар керек. Бирок буга түшпөш үчүн эгер наличкага которгон болсо, сразу обочинага жакыныраак айдап туруп эле, токтоп туруп, пожалуйста, оплатите деп айтыш керек дагы, акчаны алып алыш керек. Анткени мынакей акыркы ситуацияда мен ушул балага аябай боорум ачып атат. Ошондуктан биздин мекендештер дагы ушундай ситуацияга түшүп калбаш үчүн бир айтып жатам да, бул жактан кармап мынтыкты такап бая балагачы эми эмне күнөөсү бар билбейм. Ошондуктан ошондой ситуацияга түшүп калбаш үчүн баарыңыздарга менден совет болсун. Жолдо аманчылык болсун, аман эсен бөтөн элде жүрөбүз, бөтөн жерде жүрөбүз, аман эсен иштеп,
үй бүлөбүзгө Кыргызстанга кайтып барышты Аллах таалам насип эткен болсун. Видеону көрүңүздөр, лайктан басып, комментарий жазып, башка мекендештерге дагы досторго, группаларга таштап коюңуздар. Ассаламу алейкум. Ийгилик барыңарга. Ассаламу алейкум, Москва шаарында мекендештер. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз нотариус менен келишим түздүк. Мындан ары доверенность, согласие, заверие деги эле баардык нотариуска тиешелүү документтерди очередсиз перевод паспорттун кереги жок эле биз аркылуу бүтүрсөңүздөр болот. Туугандар, биздин адресибиз Пролетарский проспект, дом 31, Хантемировский метронун 2-чи выходунда 10 метр алыстыкта жайгашканбыз. Жана ошондой эле туугандар, бизде парковка кенен келгенде бизге байланышсаңыздар, шлагбаумду ачабыз, кеңири коюп, ишиңиздерди бүтүрүп кетесиздер. Көрсөтүлгөн номерлер менен байланышып, толугураак маалымат алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик туугандар.